3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш аземдер күндөрү коноктор үчүн акысыз шаттл бастар жүрөт. 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш аземдерин өткөрүү күндөрү Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында коноктор үчүн акысыз шаттл бастар каралган. Алар жүргүнчүлөрдү ат майдандын аймагына чейин ташыйт. Автобустар кетүүчү пункттар аныкталды. Чолпон Ата шаарынын эски аэродромунун аймагы, номер 54-жылкы заводунун Тоют цехинин аймагы, Бактуу Долоноту айылы, ат майдандын чыгыш тарабы. Эске салсак, ушул эле жерлерде жеке автоунаа каражатын айдап келген конокторго акы төлөнүүчү унаа токтотуу жайлар каралган. Автобустар 2 сентябрда 13:00дөн 23:00га чейин жана 8 сентябрда 15:00дөн 23:00га чейин каттайт. Эске салсак, 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш аземдерин өткөрүү күндөрү Ысык көл районунда балыкчы корумдуу негизги трассасында автотранспорттардын кыймылына чектөө киргизилет. Каракол шаарына багыт алган жүк ташуучу унаалар балыкчы шаарынан Ысык көлдүн түштүк жээги боюнча кайра багыт алып турмакчы. Чолпон Ата шаарынын аймагы боюнча каттачуу жеңил автоунаалардын кыймылы альтернативдүү унаа жолу боюнча ишке ашат. 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында коноктордун ыңгайлуулугу үчүн этно шаарча ачыла турган Кырчын капчыгайына 3 сентябрдан 6 сентябрга чейин акы төлөөнүн негизинде кичи автобустар каттайт. Жүргүнчүлөрдү чогултуунун негизги пункттары аныкталды. Чолпон Ата шаарынын автобекети, Чолпон Ата шаарынын ат майданы, Ысык көл Аврора санаторийи. Жол акы аралыкка жараша бир адам үчүн 50 сомдон 70 сомго чейин болот. Кырчын капчыгайына кетчүү кыймыл жеңил автоунаалар үчүн бир багытта гана жүргүзүлөт. Автотранспорттор Семенов капчыгайынан кирип, Григорьев капчыгайынан чыгат. Даражалуу меймандардын кортеждери келгенде убактылуу чектөөлөр менен жүргүзүлөт. Кырчын жайлоосуна кеткен кыймыл жүргүнчү ташыган автотранспорттор үчүн 2 багытта, даражалуу меймандардын кортеждери келгенде убактылуу чектөөлөр менен жүргүзүлөт. Кырчын этно шаарчасында 10 000 автоунаага ылайыкташкан акысыз унаа токтотуучу жай каралган. Унаа токтотуучу жай этно шаарчанын маңдайында түштүк тарабында жайгашкан.